Дыйкандар өндүргөн продукциясын күрөөгө коюп насыя ала алат. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин башкармалыгынын башчысы Уран Чекирбаев билдирди. Анын айтымында насыя алуу үчүн дыйкандар түшүм сактала турган кампалардан күрөөгө коюлуучу кампа күбөлүгүн алышы керек. Өз кезегинде кампа ээлери продукцияны талап боюнча сактоо үчүн зарыл шарттарды түзүп берүүгө милдеттендирилет. Кампа күбөлүктөрүн берүүнү финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы көзөмөлдөйт. Ал эми күбөлүктөрдү берүү кампалардын ээлери тарабынан ишке ашырылат. Ошондой эле бардык коммерциялык жана мамлекеттик банктар өнөктөш боло алат. Бүгүнкү күндө банктар менен насыя берүүнүн шарттары жана үстөк пайызы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бизнес фермерлер дагы башка бир маселе менен сталкиваться этет. Мисалы, өзүнүн твердый залог же ликвидный залог в виде недвижимое имущество, техниканы коюп, анан кредит алышат да банктарданчы. Бирок көпчүлүк фермерлердин андай акчасы ошондой залогу жок да. Же болбосо банктар алса, аны өтө занижать этип, анан ошо керектүү сумманы албай калып атышат да, насыяны. Күбөлүктөрдү эмне үчүн биз берип атабыз? Ошол күбөлүктүн аркасы менен фермерлер эгер складтарда өзүнүн товар продукциясын сактаса, ошол күбөлүктү алып алып, банкка барып ошону залогко коет да, анан насыяны алат. Ал үчүн техника же болбосо башка баягы ликвидный имуществоны залогко коюп, документтер менен чуркабай, ошол күбөлүк менен барып эле залогду алат да. Бул өтө жакшы жеңилдик да.